Бул сабакта мен силерге көбүнчө окуучулар жана студенттер берүүчү суроого жооп берүүгө аракет кылайын. Эмне үчүн математикада сандан сырткары тамгалар колдонулат? Эмне үчүн сандарды гана пайдаланбайбыз? А, Б, X жана Y жана Z булардын эмне кереги бар? Чын эле кызык. Буга макулсуңарбы? Эмнеге математикада биз тамгаларды колдонобуз? Анткени тамгалар бизге өзгөрмөлөрдү белгилөө үчүн керек. Бизде x плюс 3 барабар 10 теңдемеси бар дейли. Бул жерге x'ти жазган себебибиз төмөнкүн билдирет. Чындыгында бул өзгөрмө эмнеге барабар экенин билбейбиз. Бул кандайдыр бир белгисиз сан. Биз ушул белгисизди табышыбыз керек. Мунун деле өтө кереги жок. Бул x'тин ордуна башка деле тамгалар болушу мүмкүн. Биз бул теңдемени төмөнкүдөй деле жазсак болмок. Сызыкча плюс 3 барабар 10. Же мындай. Суроо белгиси плюс 3 барабар 10. Чындыгында өзгөрмөнү кандай белгилесек деле маанилүү эмес. Бул белгисиздин ордуна смайлик деле коюп койсок болот. Анда бул смайлик плюс 3 барабар 10. Биз бул теңдемени чыгарып, ушул смайликке туура келген маанини таба алабыз. Эгерде смайликтин ордуна кандайдыр бир сан жазылса, анда бул өзгөрбөйт болчу. Мына эми силерге тамгаларды колдонуунун биринчи себеби түшүнүктүү болду деп ойлойм. Ошондой эле тамгаларды сандар ортосундагы атыштарды белгилөө үчүн да колдонушат. Мейли 3 саны 4 санына дал келет дейли. Ал эми 5 болсо 6га дал келет. Дагы бир дал келүүчүлүк 7,1 дал келет. Ал дал келет 8,1ге. Мындай катыштардын тизмесин чексиз улантсак болот. Бирок бардык дал келүүчүлөрдү жазып өтө албайбыз. Бизге мунун жазуу үчүн орун да убактыбыз да жетпейт. Бирок бул жерден бизге тамгалар жардам бере алат. Бизде кандайдыр бир x'тин мааниси бар дейли. Ал эми буга дал келген маанини y деп атайлы. Анда биз мындай деп айталы. Эгерде x'ке 1ди кошсок, анда y болот. Ушундай теңдемелердин жардамы менен биз чексиз дал келүүчүлөрдүн көптүгүн карай алабыз. X'тин ордуна каалаган санды коюп, y тапсак болот. Мисалы, эгерде x бул 3 барабар болсо, анда ага дал келген маани 3 плюс 1ге барабар болот. Же 4кө. Эгерде x'тин мааниси 7,1ге барабар болсо, анда ага дал келген маани 7,1 плюс 1ге барабар же 8,1. Тамгаларды колдонуу эң жакшы өзгөрмөнү белгилөө үчүн. X менен y гана колдонуш керек эмес, башка тамгаларды деле колдонсо болот. X менен y колдонуу илгертен бери келе жатат. Биз x'тин ордуна жылдызчаны деле колдонсок болот. Ал эми y ордуна смайликти. Туюнтманы ушундай түрдө жазсак деле болот. Эсиңерде болсун, тамга математикада болгону символдорду гана түшүндүрөт, андан башка эч нерсе эмес. Мына эми бүттү. Кийинки жолугушканга чейин.